Таштанды чыгарууга же ичүүчү сууну камсыздоо кызматына болгон тарифти кантип эсептөө керек? Муниципалдык ишкананы кантип түзүү же тартип бузуулар боюнча комиссиянын эффективдүү ишин кантип уюштуруу керек? Жаштардын бош убактыларын кантип уюштурууга же бизнес менен диалогту кантип жөнгө салууга болот? Бул суроолорго жоопторду жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыкты тажрыйба порталынан табууга болот. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыкты тажрыйба порталы бул сиздин муниципалдык башкаруудагы жана жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүүдөгү жеке жардамчыңыз. Мыкты тажрыйба порталы бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери жана кызматкерлери, жергиликтүү кеңештердин депутаттары жана жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрүнүн жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүүнүн ыкмаларын тез жана ыңгайлуу табуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыкты тажрыйбасын алуу жана аны өз аймагында же шаарында колдонуу мүмкүнчүлүгү. Толугураак маалыматтар Мыкты аймак /gov/kg порталында.